Саламатсыңарбы окуучулар, бүгүнкү биздин сабактын темасы айлана чөйрөнүн булганышы жана аны коргоо жолдору. Бүгүнкү биздин сабагыбызда биз силер менен айлана чөйрөнүн булганышы деген эмне, булгануунун түрлөрү жана албетте айлана чөйрөнү булгануудан коргоонун жолдору жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Демек, айлана чөйрөнү булгоо адамдын иш-аракетинин натыйжасында негативдүү натыйжага алып келүүчү айлана чөйрөгө жаратылышка же болбосо ага жат болгон физикалык, химиялык жана биологиялык заттардын кириши же болбосо табигый курамынын өзгөрүшүн биз айлана чөйрөнү булгоо дейбиз. Бүгүнкү күндө булгоочу заттардын көлөмү өсүүдө, аны бардыгыбыз тилекке каршы жашообузда көрүп атабыз. Эгерде өз убагында булгоочу заттардын көлөмү 1970-жылдары жаратылышка түшкөн заттардын көлөмү 40 миллиард тоннаны түзгөн болсо, 21-кылымдын башында бул көрсөткүч 300 миллиард тоннага жеткен. Бул таштанды заттардын көрсөткүчү. Анда эмесе, булганыштын бүгүнкү күндө эки түрү бар. Бул сандык жана сапаттык. Сандык булганыш бул айлана чөйрөгө анда болбогон заттарды же болбосо кошулмалардын кайтып келиши, анда болгон. Ал эми сапаттык бул айлана чөйрөгө ага жат болгон, анда табигый курамында болбогон заттардын келип кошулушу. Албетте бул кошулуулардын бардыгы ошол табияттын мыйзам ченемдүүлүктөрүн, ошондой эле табияттын өзүнө тиешелүү болгон курамын өзгөрүшүнө алып келет. Бул аягында акырында экологиялык ар түрдүү көйгөйлөрдү жаратат. Бүгүнкү күндө булганыш дээрлик жердин бардык сфераларына өзүнүн таасирин тийгизип келе жатат. Анда эмесе ушул сфералардын бүгүнкү күндө булганышына көңүлүбүздү буралы. Демек, литосферанын булганышы. Өнөр жайдын кээ бир тармактары өзгөчө экологиялык кир өнөр жайларын бүгүнкү күндө литосферага өзүнүн зыян таасирин тийгизүүдө. Алар электроэнергетика, металлургия, целлюлоза жана кагаз өнөр жайы, ошондой эле албетте тоо кен өнөр жайы. Бул өнөр жай тармактары сырьёнун көп бөлүгүн таштанды катары кетиришет. Эгерде бүгүнкү күндө литосферага өзгөчө зыянды тоо кен өнөр жайы берүүдө себептегенде кен казылып алуунун эки жолу тең. Мейли ачык болсун, мейли шахталык болсун, булардын бардыгы бүгүнкү күндө литосферага албетте чоң зыян алып келүүдө. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк жер фондунун 10%-ын таштандыларга айланып бара жатат. Же болбосо 12-15 миллион гектарга жакын калыбына келгис жерлерге айланды. Эгерде ушул таштанды өндүрүү боюнча, тагыраак айтканда турмуш тиричиликтин таштандысын өндүрүү боюнча алдыңкы өлкөлөргө көз жүгүртө турган болсок, биринчи орунда АКШ, бул киши башына 730 килограммды түзөт, ал эми Австралияда 690, Канада 660, Финляндия 620, ал эми Исландия өлкөсүндө киши башына 560 килограмм таштанды ташталат экен. Эгерде унута турган болсок, гидросферанын булганышы. Адам тиричилигинин бардык тармактары бүгүнкү күндө гидросферага терс таасирин тийгизүүдө. Өзгөчө орунда албетте өнөр жайдын кээ бир тармактары энергетика, металлургия, химия, целлюлоза кагаз өнөр жайлары жана ошондой эле албетте айыл чарбасы тийгизүүдө. Суу транспортунун дагы бүгүнкү күндө бул сферага терс таасир тийгизиши өсүүдө. Суу транспорту ар түрдүү зыян заттарды сууга төгөт, бардыгыбыз жакшы билгендей. Ошондуктан ошол эле мезгилде айыл чарбасы дагы сууга топурак жана органикалык заттардан башка химиялык жер семирткичтерди, уулуу заттарды жана ошондой эле фермалардын таштандыларын төгүп булгашат. Ал эми коммуналдык чарба суунун ар түрдүү органикалык жана минералдык таштандылар менен булгайт. Жана биз көрүп тургандай, бүгүнкү күндө дүйнөнүн ар түрдүү региондорунда
кайсыл таштандылар негизинен гидросферага көбүрөөк ташталат? Аны биз көрүп атабыз. Демек, кээ бир мисалдарга келе турган болсок, айыл чарбанын таштандылары ушул гидросфераны булгай турган Азияда көп болгон болсо, Түндүк Америкада өнөр жайдын таштандылары экен. Ал эми ушул мезгилде Түндүк Америкада коммуналдык чарбанын таштандылары гидросфераны көбүрөөк булгайт экен. Атмосферанын булганышы. Атмосферанын булганышы бүгүнкү күндө негизги булактары бул жылуулук электр энергетикасы. Себеп дегенде жылуулук электр энергетикасы негизинен түтүн бөлүп чыгаруучу, тагыраак айтканда көмүр, мазут жаккандыктан алардын таасири бүгүнкү күндө олуттуу боюнча калууда. Химия өнөр жайы, металлургия, целлюлоза, кагаз өнөр жайы жана автомобиль транспорттары бүгүнкү күндө атмосферанын негизги булганышын алып келген булактары болуп эсептелет. Атмосферанын булганышы бүгүнкү күндө эки түрдүү заттар менен жүрөт. Бул аэрозолдор жана газ түрүндөгү булгоочу заттар. Жыл сайын 1 миллиард тоннага жакын ар түрдүү аэрозолдор атмосферанын абасын булгашат. Аэрозолдордун ири булактарынын бири бул токойдогу өрт болуп эсептелет. Жылуулук электр станцияларынын атмосфералык абаны азоттун кычкылы менен, күкүрттүн кычкылы менен булгашат. Анын натыйжасында атмосфералык абага 150-100 миллион тоннага чейинки ар түрдүү кычкылдар же болбосо оксидтер барып кошулат. Анын негизинде бардыгыбыз буга чейин уккан атмосферага тиешелүү болгон эки бүгүнкү күндө көйгөй пайда болот. Бул парник эффектиси жана экинчиси бул кислоттук жаандар. Парник эффектисин биз бардыгыбыз жакшы билебиз. Атмосферадан күн нуру жер бетине тийип, белгилүү бир бөлүгү кайра атмосферага чагылат. Бирок инфракызыл нурлар бүгүнкү күндө ушул атмосферанын абасынын курамындагы диоксид, кычкылтектин диоксидинин санынын көбөйгөндүгүнө байланыштуу, тагыраак айтканда сандык булганыш болгондугуна байланыштуу белгилүү бир бөлүгү атмосферага түздөн түз чагылып кетпестен атмосферага кармалып калууда. Бул дегендик атмосфералык абанын орточо температурасы өзгөрүүдө дегендик. Бүгүнкү күндө жер планетасынын атмосфералык абанын орточо туруктуу температурасы 17 градус болуп эсептелсе, парник эффектисинин натыйжасында бүгүнкү күндө бул температура жогорулоодо. Ал эми жогорулоо биз бардыгыбыз жакшы билгендей бул дүйнөлүк океандын деңгээлинин көтөрүлүшүнө, тагыраак айтканда кырка тоолордун башындагы мөңгүлөрдүн эришине, ошондой эле Антарктида жана Арктикадагы муздардын эришине алып келип, бул чоң бүгүнкү күндө глобалдык көйгөйгө айланууда. Бүгүнкү күндө албетте адам баласы айлана чөйрөнү булгоо менен биргеликте ар түрдүү уюмдар түрүндө, ар түрдүү регионалдык бир өлкөнүн масштабында айлана чөйрөнү коргоо маселелери колго алынууда. Бүгүнкү күндө айлана чөйрөнү коргоонун негизги 3 жолу бар. Булар: биринчи жолу тазалоо каражаттарды колдонуу, экинчи жол өндүрүштө жаңы жаратылыштык коргоочу технологияларды колдонуу, ал эми үчүнчү жолу бул кир өнөр жайларды рационалдуу жайгаштыруу. Демек, биз бардыгыбыз түшүнүп тургандай, бүгүнкү күндө адам баласы экономикалык жактан өнүгүүсү үчүн сөзсүз түрдө жаратылыш ресурстарын колдонушу керек. Бирок ошо колдонууну кандай жолдо, кандай ыкма менен, кандай ушул жаратылышка келе турган зыян эң төмөн болгудай жолун караштырууда. Демек, анын бир далили болуп бүгүнкү күндөгү экологиялык саясат. Бүгүнкү күндө экологиялык көйгөйлөр бир өлкөнүн, керек болсо бир региондун масштабынан дагы тышка чыкты. Ошол себептен албетте дүйнөлүк коомчулуктагы экологиялык саясатка же болбосо экологиялык көйгөйлөргө акыркы жылдары көңүл бурууда. Тагыраак айта турган болсок, 1972 жылы Стокгольм шаарында Бириккен Улуттар уюмунун айлана чөйрө проблемаларына арналган эң алгачкы конференция болгон. Ал конференциянын натыйжасында бүткүл дүйнөлүк жаратылышты коргоо стратегиясы деген документ кабыл алынып, ал эми 5-июнь дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү деп белгиленип келүүдө бүгүнкүгө чейин. Кийинки Бириккен Улуттар уюмунун айлана чөйрө проблемаларына арналган конференциясы 1992 жылы Рио-де-Жанейро шаарында өткөрүлгөн. Ал конференциянын натыйжасында ЮНЕП
же болбосо Бириккен Улуттар Уюмунун Айлана чөйрөнү коргоо комитети туруктуу болуп түзүлгөн. Жана ошондой эле албетте дүйнөлүк жана биз жогоруда айтып кеткендей мамлекеттик масштабта дагы бүгүнкү күндө экологиялык саясат жүргүзүлүүдө. Ошентип бүгүнкү күндө ар түрдүү мамлекеттен тыш болгон мамлекеттик эмес уюмдар дагы бүгүнкү күндө айлана чөйрөнү коргоо боюнча ар түрдүү күрөшүн жүргүзүп келүүдө. Ошону менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабак боюнча үй тапшырма окуу китебибиздеги 17 жана 20 беттердеги маалыматты окуп, 26 беттеги өзүн өзү жана бири-бирин текшерүү блогунун 2, 3, 4 суроолоруна жооп жазуу. Кийинки сабактарда жолукканча сак саламатта калыңыздар.